Musa'nın 4-cü kitabi Sanдар 1-ci bölüm. Israil eli Misir jerinden çıkkandan keyin 2-ci жылдын 2-ci ayının 1-ci günündө Sinay çölündө жыйын çatırında Теңир Мусага мындай dedi: Arun ököңөр Israilдин бүткүл жамаатындагы ар бир уруunu, ар бир үй бүлөнү санап чыккыла. Эркек аттууларынын биринде калтырбай, аттарын атап санап чыккыла. Israil elinin 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактууларынын баарын кошуундары боюнча санап чыккыла. Ар бир уруунун уруу башчысы силерге жардам берсин. Силерге жардамдаша турган эркектердин аттары мындай: Рубейн уруусунан Шедеюрдун уулу Элицур, Шимон уруусунан Суришадайдын уулу Шелумиел, Жүйүт уруусунан Аминадаптын уулу Нахшон, Исахар уруусунан Суардын уулу Натанаэл, Забулун уруусунан Хейлондун уулу Элияб, Жусуптун уулдарынан Эпраим уруусунан Амиюттун уулу Элишама, Менаше уруусунан Пдацурдун уулу Гамлиел, Бенжамин уруусунан Гидонинин уулу Абидан, Дан уруусунан Амишайдайдын уулу Ахиезер, Ашыр уруусунан Охрандын уулу Пагиел, Гат уруусунан Рыбуэлдин уулу Элиасап, Напталы уруусунан Эйнандын уулу Акира. Булар жамааттын тандалган уулдары, өз урууларынын уруу башчылары, Исраил миң башлары. Муса менен Аарун аттар аталган ушул эркектерди алып жөнөштү. Алар 2-ci айдын 1-ci күнү бүткүл жамаатты жыйнашты. Ошондо алар 20 жана андан жогорку жаштагы эркек аттуулардын бирин калтырбай, уруусу үй бүлөсү боюнча аттарын атап санап чыгышты. Муса Теңирдин айткандай кылып аларды Синай чөлүндө санап чыкты. Ошондо Исраилдин тун уулу Рубейнден тараган 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бири калбай, уруусу тукуму үй бүлөсү боюнча аттар аталды. Рубейн уруусундагы эркектердин саны 46500 болду. Шимондун уулдарынан тараган урууларды өз уруусу боюнча, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Шимон уруусундагы эркектердин саны 59300 болду. Гаттын уулдарынан тараган урууларды өз уруусу боюнча, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттуулардын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Гат уруусундагы эркектердин саны 45650 болду. Жүйүттүн уулдарынан тараган урууларды өз уруусу боюнча, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттууларынын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Жүйүт уруусундагы эркектердин саны 74600 болду. Исахардын уулдарынан тараган урууларды өз уруусу боюнча, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттууларынын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Исахар уруусундагы эркектердин саны 54400 болду. Забулундун уулдарынан тараган урууларды өз уруусу боюнча, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттууларынын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Забулун уруусундагы эркектердин саны 57400 болду. Жусуптун уулу Эпраимдин уулдарынан тараган урууларды өз уруусу, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттууларынын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Эпраим уруусундагы эркектердин саны 40500 болду. Жусуптун уулу Менашенин уулдарынан тараган урууларды өз уруусу, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттууларынын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Менаше уруусундагы эркектердин саны 32200 болду. Бенжаминдин уулдарынан тараган урууларды өз уруусу, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттууларынын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Бенжамин уруусундагы эркектердин саны 35400 болду. Дандын уулдарынан тараган урууларды өз уруусу, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттууларынын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты. Дан уруусундагы эркектердин саны 62700 болду. Ашырдын уулдарынан тараган урууларды өз уруусу, үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттууларынын бирин калтырбай, аттарын атап санап чыгышты.
Ашыр уруусундагы эркектердин саны 41.500 болду. Напталынын уулдарынан тараган урууларды өз уруусу үй бүлөсү боюнча 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактуу эркек аттууларынын бирин калтырбай аттарын атап санап чыгышты. Напталы уруусундагы эркектердин саны 53.400 болду. Санакка киргендер мына ушулар. Аларды Муса менен Арун жана Исраилдин уруу башчылары 12 уруу башчы санап чыгышты. Алар Исраил уулдарынын согушка жарактуу 20 жана андан жогорку жаштагы эркек аттууларынын баарын үй бүлөсү боюнча санап чыгышты. Алардын жалпы саны 603.550 болду. Леби уруусу алар менен кошо санакка кирген жок. Анткени Теңир Мусага мындай деп айткан: Леби уруусун гана тизмеге киргизбе, Исраил уулдарындай кылып аларды санаба. Лебилерге жийин чатырын жана ага тиешелүү бардык нерселерди тапшырып бер. Алар жийин чатырын жана ага тиешелүү нерселердин баарын көтөрүп жүрүшсүн. Ошол жерде кызмат кылышсын жана анын тегерегине өздөрүнүн станын жайгаштырышсын. Жийин чатырын көчүргөндө лебилер жыйнаштырышсын. Жийин чатырын орноткондо лебилер орнотсун. Эгерде бул ишке лебилерден бөлөк бирөө жакындаса, ал өлүм жазасына тартылсын. Исраил уулдары өз станынын, өз туусунун жанында турушсун. Теңирдин каары Исраил уулдарына төгүлбөш үчүн лебилер өз стандарын жийин чатырынын тегерегине жайгаштырышсын. Лебилер жийин чатырынын жанында күзөттө турушсун. Теңир Мусага кандай буйруса, Исраил уулдары ошондой кылышты. 34 Забур. Теңир, мени менен күрөшкөндөр менен күрөш, мени менен согушкандар менен согуш. Калкан, соот алып мага жардамга кел. Кылычыңды кынынан сууруп, мени кууп келе жаткандардын жолун торо. Менин жаныма сенин куткаруучуң менмин деп айт. Жанымды издегендер уятка калышсын, маскара болушсун. Мага жамандык каалагандар артына качып, алири төгүлсүн. Алар шамал сапырган самандай болушсун. Теңирдин периштеси аларды кууп жиберсин. Алардын жолу караңгы жана тайгак болсун. Теңирдин периштеси аларды куугунтуктасын. Анткени алар мага себепсиз ор казышкан, тор жайышкан. Менин айыпсыз жаным үчүн көр казышкан. Ага күтүлбөгөн өлүм келсин. Мага жашыруун жайган торуна өзү түшсүн, торуна өзү түшүп өлсүн. Ал эми менин жаным Теңир менен кубанат, анын куткарганына шаттанат. Менин бүт сөөктөрүм Теңир, күчсүздү күчтүүдөн сактаган, жарды менен жакырды каракчыдан куткарган сендей ким бар дейт. Жалган күбөлөр мага каршы чыгышты. Мен билбегендерди сурап, суракка алышты. Жакшылыгым үчүн алар мага жамандык кылып, жанымды жалгызсыратышты. Мен алар ооруп жатканда зумбал кийип, өз жанымды орозо кармап кыйнадым. Мен алар үчүн башымды көтөрбөй кайра-кайра сыйындым. Мен аны өзүмдүн досумдай, бир тууганымдай көрдүм. Энесине аза күткөнсүп, кайгыга батып, башымды шылкыйтып жүрдүм. Мен мүдүрлүп кеткенде алар кубанып, топтоша калышты. Мени тилдегендер мага каршы чогулушту. Мени эмне үчүн токтоосуз кордоп жатышканын билбейм. Мени эки жүздүүлүк менен шылдыңдап тиштерин кычыратышты. Теңир, муну качанкыга чейин карап тура бересиң? Жанымды алардын кыянаттыгынан куткар, жалгыз жанымды арстандардын азуусунан куткар. Мен сени чоң жыйында даңктайм, өтө көп элдин ортосунда даңазалайм. Мага себепсиз кас болуп жүргөндөр мени табалап карап турушпасын, мени айыпсыз жек көргөндөр табалап бири-бирине көз кысышпасын. Анткени алар тынчтык жөнүндө сүйлөшүп жатышкан жок, тескерисинче, жерде тынч жашагандарга каршы жамандык кылганы жатышат. Алар ооздорун араандай ачып, жакшы, жакшы, көзүбүз көрдү деп жатышат. Сен муну көрдүң, Теңир, унчукпай койбо. Менден алыстаба, Теңир. Кудайым, Теңирим, ордуңан тур. Мени актоо үчүн, мени коргоо үчүн ойгон, мен өзүңдүн акыйкатың менен акта. Теңирим, Кудайым, алар мени табалашпасын. Өз жүрөктөрүндө жакшы, бизге жагат дешпесин. Дагы биз аны жуттук дешпесин. Менин башыма түшкөн кыйынчылыкка табасы канып кубангандар уятка калышсын, шылдың болушсун. Мага менсингендердин абийирлери төгүлсүн, маскара болушсун. Менин акталышымды каалагандар кубанып, салтанат куруп, тынбай, өз колуна тынчтык каалаган Теңир даңазалансын дешсин. Менин тилим сенин чындыгың менен сенин даңазаңды ар күнү жар салып турсун. 11 бөлүм. Наныңды сууга агыз, анткени көп күн өткөндөн кийин кайрадан таап аласың. 7 кишиге, атыгүл 8 кишиге бөлүп бер, анткени жер үстүндө кандай кырсык болорун билбейсиң. Булуттар сууга толгондо жерге жамгыр төгөт. Эгерде дарак түштүккө же түндүккө куласа, ал кулаган жеринде калат. Шамалды караган адам эгин экпейт, булутту караган адам түшүм жыйнабайт.
Сен шамалдын жолун, боюнда бар аялдын курсагында баланын сөөктөрү кантип жаралып жатканын билбегенде эле баардыгын жасап жаткан Кудайдын иштерин да билбейсиң. Эртең менен үрөөнүңдү сеп, кечинде да колуңду тындырба, анткени сен тигил же бул иш ийгиликтүү болорун, же экөө тең жакшы болорун билбейсиң. Жарык жакшы нерсе, көз үчүн күндү көрүү жакшы. Эгер адам көп жыл жашаса, анда ал өмүрү өткөнчө кубансын. Көп боло турган кайгылуу күндөрдү эстей жүрсүн. Боло тургандын баардыгы курулай убаракерчилик. Жаш чагыңда кубан. Жаш улан, жаш күнүңдө жүрөгүң кубанычтын даамын татып калсын. Жүрөгүңдүн каалоосу көзүңдүн жетеги менен жүр. Бирок билип кой, ошонун баары үчүн Кудай сени сотко тартат. Жүрөгүңдөн кайгыны жок кыл, денеңди жамандыктан алыс кыл, анткени балалык да, жаштык да курулай убаракерчилик. 3 бөлүм. Ишенгендерге эскерт. Алар башкаруучулар менен бийликтегилерге баш ийишсин. Тил алышсын жана баардык жакшы иштерди жасоого даяр болушсун. Эч кимге жаман сөз айтышпасын. Жаңжалчыл эмес, жоош болушсун. Жана баардык адамдарга момундук менен мамиле кылышсын. Анткени биз да бир кезде акылсыз, баш ийбес, адашкан, кумарлардын жана ар кандай күнөөлүү каалоолордун кулу болгон, жамандык, көрө албастык кылып жашаган, жек көрүндү, бири-бирибизди жек көргөн адамдар элек. Бирок куткаруучубуз Кудайдын жакшылыгы жана адамдарга болгон сүйүүсү айкын болгондо, ал бизди адил иштерибиздин негизинде эмес, өзүнүн ырайымынын негизинде кайра төрөлтүү менен жуунтуу жана ыйык рух аркылуу жаңылантуу менен куткарып алды. Биз Кудайдын ырайымынын негизинде акталып, үмүтүбүзгө ылайык түбөлүк өмүрдүн мураскорлору болуп калышыбыз үчүн Кудай ал ыйык рухту куткаруучубуз Иса Машаяк аркылуу үстүбүзгө мол төктү. Бул сөз чындык. Ошондуктан Кудайга ишенгендер жакшы иштерди кылууга тырышчаактык менен аракеттенүүлөр үчүн мен сенин ушул жөнүндө ынандырышыңды каалайм. Анткени бул жакшы жана адамдарга пайдалуу. Акылсыз уруш талаштардан жана ата текти териштирүүдөн, мыйзам тууралуу талашып тартышып чатакташуудан кач. Анткени мунун баардыгы пайдасыз жана маанисиз. Бир же эки жолу эскерткенден кийин бөлүп жаруучу адамдардан четтегин. Анткени сен мындай адамдын бузулганын, күнөө кылып жатканын, ошонтүү менен өзүн өзү айыптуу кылып жатканын билесиң. Мен сага Артемасты жана Тихикти жиберем. Алар баргандан кийин сен мага Никополго келүүгө аракет кыл. Анткени мен кышты ошол жерден өткөрүүнү чечтим. Мыйзам окутуучу Зенас менен Аполлосту жолго чыгарарыңда алар үчүн кам көр. Эч нерсеге муктаж болбогудай болушсун. Жемишсиз болуп калбаш үчүн биздикилер да жакшы иштерди кылууга көнүгө беришсин. Керек болгон учурда башкалардын муктаждыктарын канааттандыргадай болушсун. Жанымдагылардын баардыгы сага салам айтып жатышат. Ишеним жолунда бизди сүйгөндөрдүн баардыгына салам айт. Кудай баардыгыңарга ырайымын төгө берсин. Амин.